Көрүнүштү рухумду түшүрүйдүм го. Йо, Бактыгел, не бой негизи. Кинодогу образыңызга жубайыңыздын көз карашы. Көз карашы түз эле. Биз ал менен сүйлөшүп жүргөн кезде мен андай образ жок болчу. Ал убакта КВН ойноп эле, карапайым жөнөкөй КВНщиктей болуп эле мындай сахнада ар кандай образдарды жарата берчүмүн. Анан бир учурда биз аябай көп убакыт сүйлөшүп жүрдүк. Ортодо ушундай образ пайда болуп калды. Анан ал өзү юморго аябай мындай көз карашы түз да. Тамашаласам деле көпчүлүк учурда жакшы кабыл алат ал нерсени. Анан менин образым боюнча өзү күлүп жыргап коет. Жыргап эле мындай аябай сонун ойнодуң деп ойлоп атат ушундай. Чыгармачылыктан эмнени таптыңыз? Ойлонуп көрсө мындай изилдеп ошо суроону. Менин оюмча көп эле нерсени таптым го дейм чыгармачылыктан. Эң башкысы мени курчап турган адамдар, чыгармачылык адамдар, ушу чыгармачылыкты чын жүрөгү менен сүйүп, азыр бизде кандай чыгармачылык жаатында иштеп аткан адамдар көпчүлүк учурда финансылык жагынан өтө мындай, кандай десем, начар абалда, чындыгында эле. А бирок ошол орусча айтканда единомышленник деп коет го, ошол бир мындай толкунда болгон адамдарды тапканым бул эң чоң менин тапкан нерсем. Келечекте башка кесиптин ээси катары көрө алабызбы? Ойлор бар, анткени чыгармачылык бул өзүң үчүн кылынат, өзүң мындай жүрөгүңдү тынчтандырат, өзүң ойлоп аткан нерсеңди ишке ашырсаң, бул чындыгында эле мындай кумар өзүнчө эле. Буга кирип кетесиң, берилип кетесиң аябай. А бирок көпчүлүк учурда мындай чоң каражат алып келбейт албетте. А бирок үй бүлөнү багыш керек дегендей ой бар. Эми келечекте балким кандайдыр бир ишкерликти башташ керек, бир жумушту башташ керек жеке. Актерлуктан сырткары кандай талантыңыз бар? Кээде жубайым айтып коет, сенин мындай үнүң бар депчи, слух жакшы деп. Бирок мен өзүмө сезиле берет, мындай анча эместей. Бирок кээде мындай берилип алып, мындай эч ким карабаган учурда ырдап алганды жакшы көрөм. Же өзүм мындай ойлонуп кетип, олон созсом, жубайым сенин үнүң бар турбайбы деп эле мактап калат. Анан эми жубайым алдабайт эч качан. Дайыма объективдүү айтат, демек үнүм жакшы эле экен. Жашооңузда шыктандыра турчу девиз колдоносузбу? Жок. Мен жон гана жанагы башка орусча айтканда перезагрузка деп коет го. Дем күч алыш үчүн жон гана эс алам. Себеби дегенде бизде көпчүлүк учурда сценарий жазып калабыз, өзүбүз тартылып калабыз, тасмадан кийин дагы мындай даярдыктар болуп калат. Ошол учурда аябай чарчаганда мен үй бүлөм менен үйдө отуруп эле, жөн эле эч жака чыкпай үйдө эле болсом, бул энергия берет да кадимкидей, эс алам. Өзүңүз жөнүндө кызыктуу фактылар. Менин фобиям бар, эң чоң фобиям бул бийиктик. Мен баардык бийиктиктен корком. Керек болсо 7-8 этажга бир батирге кирсем деле, айнектен карап алып эле корко берем. Бир нерсенин учуна туруп калсам эле корко берем. Аябай чоң фобия, мен билбейм, ушул фобия кичинекей кезимден балким калып калган болуш керек. Бирок эң чоң корккон нерсем ушул. Комплекс бар, аябай чоң комплекс. Бул комплекстен бара-бара мындай арылып келатам. Өзүм тишим түз эмес. Ошол себептен мындай жаш кезден эле комплекс бар. Уялып сүйлөгөндө мындай эримдеримди кысып сүйлөйм. Башкача сүйлөй албайм, азыр ошол адатка айланып калган. Кичинекей кезимде 10, 11, 12 жаштарымда 3-4 жылдай Ош базарында иштегем. Аялдардын бут кийимин сатып, кыргыз элиме тынччылык каалайм, эң башкысы тынччылык. Бар болгула, аман болгула.